Саламатсызбы? Мен сизге бир суроо менен кайрылып жатат элем. Кайненем үйгө келип уруш чыгарып аялымды алып кеткен. Мага айтпай эле Россияга жиберип салыптыр. Ушул мыйзамдуу, менин уруксатым жок. Экинчи суроом балдарды дагы көрсөтпөй жатат. Барсам кууп чыгат, душман катары көрүп. Кандай кылып арыздансам болот? Аялымды Россиядан кантип чакыртып алсам болот? Жарашам деген ой бар. Албетте жарашам деген оюңуз жакшы, аракет жасаңыз. Бирок баягы Кыргызстандан сиздин уруксатыңыз жок чыгып кетти деген биринчи сурооңузга жооп берейин. Кыргызстандан ар бир жараны Кыргызстандан чыгып кайра келгенге эч кимдин уруксаты жок эле барып келгенге толук укуктуу. Демек сиздин жубайыңыз бүгүнкү күндө силер чогуу жашабай жаткан болсоңуздар, ал өзү каалаган мамлекетке барып келиши мүмкүн. Ал эми жарашуу маселесин өз ара сүйлөшүү жолу менен чечесиздер. Буну башка эч бир орган сиздерге мындай чечип бербейт. Ошондуктан үй бүлөнү өзүңүздөр сактап калуу аракетин көрүңүздөр. Ал эми жубайыңызды башка мамлекеттен чакыртып алууга эч кандай негиз жок. Өзү гана келип сиз менен мындай жарашууга макулдук бериши керек болот. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча, балдарды көрсөтпөй жаткандыгыңыз боюнча. Эгерде сиздин балдарыңызды сиздин жубайыңыз, сиздин уруксатыңыз жок чет өлкөгө алып кете албайт. Демек, сиздин аталык укугуңуз бүгүнкү күндө сакталып турган болсо, сиздин макулдугуңуз менен гана, сиздин ишеним катыңыз менен гана чыкканга болот. Ал эми балдарды көрсөтпөй жаткандыгы боюнча, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык, бул бала өзүнүн жакын туугандары менен катташууга укугу бар. Демек, сиз менен, сиздин ата-энеңиз менен, демек, чоң ата, чоң энеси менен толук мындай тоскоолдуксуз катташыш керек. Эгерде тоскоолдуктарды болуп жаткан болсо, сиздин балаңыз менен сиздин ортоңуздагы мамилени, демек, катташууну тоскоолдуктар болуп жаткан болсо, булга атайын мамлекет тарабынан ыйгарым укук берилген социалдык өнүктүрүү башкармалыгында ар бир район шаарда үй бүлө балдарды коргоо бөлүмдөрү болот. Ал бөлүм барып сиздин жубайыңызды же болбосо жубайыңыздын апасын эскертет. Демек, атасы менен баланын ортосундагы катташууга тоскоолдук кылбоо жөнүндө. Эгер бул талапка дагы баш ийбей, сизди такыр балаңызды көрсөтпөгөнгө аракеттер болуп жаткан болсо, анда сиз сотко доо арыз менен кайрыласыз. Доо арыз менен эмне деп кайрыласыз? Демек, сиз балаңыз менен катташууга макулдук алууга, сиз балаңызды жумасына бир же эки жолу ошол соттун чечими чыгарып берген күндөрү ошол убакытта сиз балаңыз менен толук катташышыңыз керек. Бул мыйзам, бул демек мыйзам бардыгына бирдей, ошондуктан сиз балаңыз менен катташууга толук мүмкүнчүлүк алсаңыз болот. Жогоруда айткандай, соттун графиги менен, демек соттун чечими менен сизге график түзүп берет. Ошол график учурунда сиз балаңыз менен катташып, балаңыздын ден соолугунан, анын билим алуусунан, аны толук кандуу өсүп чоңоюшуна сиз аралашканга толук укуктуусуз. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 60 берене баланын ата-энеси дагы башка туугандары менен катташууга болгон укугу. Бала ата-энесинин экөөсү менен тең, жакын туугандары жана башка туугандары менен катышууга укуктуу. Баланын ата-энеси эки башка жашаган, алардын некеден ажырашкан же бала үй-бүлөдөн тышкары жашаган учурларда баланын кызыкчылыгы үчүн ата-энесинин биринин же экөөсүнүн тең ажыратылышы зарыл болгон учурларды кошпогондо, бала ата-энеси менен катышууга укугуна ээ. Кайчылаш тагдырга кабылганда, бала мыйзамда белгиленген тартипте өз ата-энеси дагы башка бир туугандары менен катташууга укугу бар.